Саламатсызбы? Эмне боюнча сиз суракка келдиңиз? Эмнеге кеч чыктыңыз? Азыр болсо мен атайын подписка бердим. Жаңы УТК боюнча ошондой бар экен. Неразглашение тайны следствия деген. Азыркы чакырган болсо бул АКБ Кыргызстан банк боюнча баягы акциялар боюнча чакырды. Мен гана ошону айта алам. Экинчиси эртең саат 3-тө ГКМБга чакырды. УКМ. Мына ушундай иштер башталып атат. Ал жакка кайсыл суроолор боюнча чакырды? Ушул эле УКМКга кайсы иштер боюнча чакырышты? Эми УКМКга айткан жок, кайсы иштер боюнча. Мен ойлойм, баягы 10 адыр боюнча болсо керек. Сиз бул жакка кайтып келгенден кийин кандай иштер менен алек болуп аттыңыз? Мен бул жерге келгенде мен өз үй бүлөм менен, өз балдарым менен, туугандарым менен, анан кийин болсо кичи мекениме барып, өзүмдүн тилектештерим менен жолуктум. Сагынычым таркай элек. Кудай буюрса дагы көп жолугушуулар болот. Саясатка кайтып келесизби азыр сиз? Саясат боюнча мен баягы айтпадымбы? Мен болсо саясат боюнча чечим кабыл алынган. Мен ойлойм, Кудай буюрса могу атайын баардык Кыргызстаныбызда мыйзамдуу түрдө болуш керек деп эсептейм. Могу азыр болсо эми УПК жаңы УПК боюнча ар бир заявление жазган сайын иш козголо турбайбы? Анан ошол иштер боюнча, ошо козголгон иштер боюнча мен ойлойм, мыйзамдуу түрдө жооп берем деп. Мен бир нерсени айтып койгум келет. Мен башкы ишимди бизнесте баштагам. Элдин баары жакшы билет. Бизнестен акча тапканбыз биз, үй бүлөбүз менен бирге. Экинчиси, эч качан мен болсо мамлекеттин бир киоскун да приватизация кылган эмесмин. Бардыгын рыноктон, базар шарты менен бизнестен сатып алгам. Ошон үчүн мен ойлойм, эч кандай коркунучтуу эчеси болбойт. Сиз дагы алдыдагы суроолорго бир мен ишенем, мыйзамдуу болот деп. Бардыгы мыйзамдуу. Сиз ушу бийлик менен сүйлөшүп алып келди, болбосо келбейт эле дедиле. Бул бийлик менен Жээнбеков менен сүйлөштүңүзбү? Эми мен сүйлөшүп алып келсем, ушундай азыр мен болсо ушу бияка финполицияга чакырып 4 сааттан ашык кармап отурмак белем мен сүйлөшүп. Эмне үчүн сиз Алмазбек Атамбаевди сурап кандай маанайда мындай Эми мен неметип айтып койгум келет. Бу жерде иштеп аткан ошо следовательдерге, немелерге мен ыраазычылык билдирип койгум келет. Булар мындай сылык түрдө өткүзүп атат, мыйзамдуу түрдө, сылык түрдө өткүзүп атат. Атамбаевка козголгон кылмыш иштер боюнча эмнени айта аласыз? Деги эле ушул окуя боюнча кандай оюңуз бар? Мен мындай кылбайм. Азыр болсо менин иштерим бүтсүн. Анан кийин мен болсо силер айткандай пресс-конференция берип анан мындайча анан баардык маселеге Жөн сиз чоң саясатчы болгонсуз анан Кыргызстанга келип жатканда ушундай окуяларга даяр белеңиз? Мени чакырат УКМК, барганда эле мени тосуп алат деп буга чейин айтып жүрбөдү эле. Мен болсо 1 жыл 9 ай сыртта болдум. Мен баардыгына дайынмын. Мен баардыгы Алланын колунда. Эң негизгиси элим көрүп турат. Баягы 10 адыр боюнча козголгон иштер бул эски бийлик менен козголуп туруп, бул саясий иш болгон. 10 адыр жок, баерде иш жок. Эми болсо мынакей экономикалык тараптан иштер козголгон экен, мен ойлойм, буларда иштер жокко чыгат деп ойлойм. Мен ишенем. саясий окуяга баа бере аласызбы өлкөдөгү азыркы? Азыр экс-президент камакта отурат мисалы. Мен бир нерсени белгилеп кетким келет. Мен бул жерде бир жумадан ашык болдум. Тилекке каршы кайсы жерге барбасаң баардыгы саясат. Жүрөгүм ооруйт. Кайсы жерге барбасаң, ким менен сүйлөшпөсөң, баардыгы бир гана саясат, бирдей экономика жөнүндө сөз жок. Сизди үй бүлөсү менен кайра кетет деген Мен үчүн бул чоң кайгы да. үй бүлөсү Мынча айтканда мамлекетибиз азыр тез арада экономикалык өзгөрүүлөр болбосо, мен ойлойм, элдин жашоо шарты өтө кыйын болот. Сизди үй бүлөсү менен кайра кетет деген сөздөр айтылып атат. Негизи кетесизби же сурактарга даяр болуп до конца туруп бересизби аягына чейин? Мен эч качан качкан эмесмин. Биринчиден. Анан кийин мен үй бүлөм менен калып кетмек. Мен болсо сыртта жүргөндө менин үй бүлөм бу жерде эле жашабады. Мен кыргыз болуп төрөлгөм, Кыргызстанда жашайм. Кудай буюрса, Алла берген өмүрдү Кыргызстанда өткүзөм. Мүлктөрүңүздү ачык көрсөтө аласызбы анда? Эмне аттарыңызга, кайсыл мүлктөр кандай атыңызга жазылган? Кыргызстан банк деги эле бардык ушул козголуп аткан иштер боюнча. Ошонун баардыгына мен Кудай буюрса мына иштер бүтсүн, анан баарына жооп беребиз. Сиз ушул камалууга даярсызбычы? Эмнеге мен камалууга дайын болушум керек? Мен камалууга дайын эмесмин. Мен болсо чындык мен тарап болсом эмнеге камалышым керек?
жөн мисалы азыр айтып коесуз, мен азыр мынтип бийлик мени чакырып атат улам суракка депчи. Жок, мен айтып атам, следственный органдар чакырып атат мени деп. Мен эмнеге камалышым керек? Чындык мен тарапта болсун. Демек ойлойсузбу, бул сиз азыр эч кандай бир кылмыш жоопкерчилигине же кылмыш козголуп, сиздин өзүңүзгө мындай болбойт деп. Менин күнөөм жок болсо, мен эмнеге камалышым? Жок, сиз негизи баардык нерсеге даяр турасыз да ошондо, туура? Мен жана башында айтып кетпедимби? Мен баардык нерсеге даярмын. Эми конечно мен баардык нерсеге даярмын. Эми Кыргызстанда баардыгы мүмкүн. Кыргызстанда айткандай аба ырайы тез өрүү. Ошону айтып атпаймынбы, ошо баардыгы мүмкүн болчу. Баардыгы мүмкүн. А мен камалууга дайын эмесмин. Эмнеге камалууга мен дайын болушум керек? Эмне себептен адам камалууга дайын болсун? Адам жакшыны тилеш керек. Жакшыны ойлош керек, жакшы жөнүндө сүйлөш керек. Камалганда ким утат? Камалганда саясий акыбал курчу. Анан ким утат? Адам эч кимди утпайт. Эл да утпайт, мамлекет да утпайт, бийлик да утпайт, биз да утпайбыз. Эмне унча узакта чыктыңыз анда? Кыргызстанда ар кандай моундай немелерди, болгон иштерди, тигилердин баарын токтотуп туруп, биз болсо мындайча биригүүнү алдыга жылууну башташыбыз керек да. Алдыга жылууну башташыбыз керек. Бири-бирибизди эле аркабыздан казып, бири-бирибиздин аркабыздан чукуганда экономика өсүп кетпейт. Экономика артка көздөй кетет. Артка көздөй кетет. Мен деле азыр мындайча айтканда баягы АКБ Кыргызстан боюнча ачык айкын сделка болгон. Мен да айтайын деп мындайча айтканда азыр тилим кычып турат, бирок жанагы кол менен айта албай атам. Баарын ачык айкын алганбыз. Биз ачык айкын алгандан кийин ушундай иш козголуп атса, мына азыр болсо силерден жарыя болот элге. Ошондо инвестиционный климат Кыргызстанда оңолобу? Оңолбойт, бул да иш туура эмес. Бул иш туура эмес. Инвестиционный климат оңолуш үчүн бу жерде болсо биздин ички инвесторлор өздөрү эч нерседен коркпой инвестиция жасаш керек. Анда эмне үчүн 2 жыл сыртта жүрдүңүз? Эмне үчүн кетип калгансыз ошондо? 2017-жылы кетпей койсоңуз болот беле? Мен болсо бул жөнүндө толук өзүм интервьюмда баягы апрель айында келерде мен ага толук интервьюмда айтпадым беле ал сөз боюнчачы. Толук жооп бербедим беле. Эмне себептен болгон? Бул сүйлөшүүлөр жүргөн бул негизинде. Макулдуулук болгон, саясий абал курчубасын деген. Мен эң негизги оюм жана чын жүрөгүмө менин кааларым бул болсо менин жалгыз мамлекетим бар, жалгыз элим бар. Бул кыргыз мамлекетибиз, кыргыз элибиз бар. Менин кааларым ошол. Элибизде тынчтык болсун, тынч болсун баары. Ошон үчүн мен ошон үчүн келген жокмун. Мен келсем саясий акыбал өтө курчумак. Ошон үчүн апрелде мен келген жокмун. Өзүм авторитетимди да, атымды да немесе деп сөз болсун деп келген. А сами не связывались люди Атамбаева, не пытались ли там договориться с вами, в союз вступить? Давайте я на все эти вопросы отвечу. Журналисттердин жогорудагы суроосун бир тактап коеюн деп атам да, сиз айтып атасыз, мен бардык жактан ак экенимди билем депчи. Ошол эле учурда сурактар бир туура жүрөт деп ишенесизби? Кыргызстанда бир күч органдары туура жүргүзөт деп ишенип атасызбы? Же бир саясий өңүттөр менен иш болуп кетиши мүмкүнбү? Мен эми жакшыга тилеп атам. Кудай буюрса жакшы болсун депчи, жакшы болсун. Жашап тилеп атам. Анан кийин көрөбүз, жашай көрсөтөт. Алдыдагы пландарыңыз кандай? Алдыдагы пландар меники мындай болчу. Келип Кыргызстанга тынч өзүм баягы айткандай жанагы ошо чоң проекттерди жасап, элиме жардам берейин деп ошого умтулуп турам. Кудайым буюрса мына иштер бүтсө эле мен элиме жардам берем. Чоң проекттерди кылып, кантип немелерде областтарда жанагы экономиканы көтөрүп кетсе деп ошондо ошол тараптуу жардам берүүгө мен дайынмын. Менин акылым бар, тажрыйбам жетет. Күчүм толуп турган кезде, мына 1 жыл 9 ай мен ал жакта жөн жүргөн жокмун. Көп кишилер менен тааныштым, көп проекттерди көрдүм, технологический проекттерди. Аларды да сүйлөшүп бияка келтиргенге мен ойлойм күчүм да жетет депчи, атым да жетет деп туруп. Кыргызстанга жумуш орундарын куруп бере алат экенсиз анда. Эми ошого мындай шарт түзгөнгө аракет кылайын деп атам да, Анан кийин болсо мына следствиялар бүтсө, колум бошосо эле ошону баштайм. Сиз тарапташтарыңыз көтөрүлүп чыкса, аларды колдойсузбу же тынчтанып таратууга үндөйсүзбү? Эним сенин атың ким? Токтосун. Сен дайым эле эмнеге чыгыш керек ага? Жок, эми сизди колдоп чыгыш мүмкүн да. Эмнеге улам-улам Сизди колдоп кече күнү чыкпадыбы? Аэропорттон тосуп албадыбы? Эмнеге улам-улам суракка чакырып атасыңар деп мындай жөнөкөй саясатчынын колдоочулары чыгат да. Эми аны убакыт көрсөтөт, аны убакыт келгенде көрөбүз. Мыйзам чегинде баары болот деп. Если убакыт келгенде көрөбүз. Провокационный вопрос. Жок, эми ал эмнеси бар? Саясатчылардын тарапташтары чыкса аны Мыйзам чегинде болот. Если саясаттын тарапташтары чыгса, бул толук кандуу мүмкүнчүлүгү бар. Ал мыйзам түрүндө болуш керек. Анчыканда көрөбүз. Сизди Кундуз Жолдубаева Атамбаевдин кеңешчиси айтып өткөн, биз менен Өмүрбек Бабанов бириксе биз даярбыз депчи. Буга кандай комментарий айта аласыз? Мен ар нерсени окуп атам интернетте. Ар кандай
сөздөрдү угуп атам, ар кандай немелерди угуп атам, Сен айтпадыңбы? Кыргызстанга келдим. Эми болсо ал сыртта жүргөн адамдар гана жакшы түшүнөт. Ким кандай, ким менен кошулуп атайын, ким менен неме үчүн. Эми ал ар бир адамдын ниети да. Ар бир адамдын эмне кантип жооп берет. Ар бир адамдын ниети. Мен Кундуз Жолдубаевабы? Да. Кундуз Жолдубаеваны мен бир да жолуккан эмесмин, бир да тааныбайт экен. Анбай сырттан көрүп атам. Эртең саат 3-тө УКМКга барасыз, Кудай буюрса УКМКга барам. Бирок азырынча повесткада эмне иш боюнча айта элек? Күбө катарыбы же эмне? Калган суроолорду ошол бүткөндөн кийин анан дагы эме болсо тиешелүү берсек болот энди да. Аябай Өмүр токтогулович чарчап Ал ишин кечке чейин жүрсө чарчадым да. Рахмат. сизге чоң рахмат. Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, азыр эле 4 сааттан ашык убакта Өмүрбек Бабанов экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынан чыкты. Биз 4,5 сааттан ашык күттүк. Анткени саат 4,5 келгенбиз. 5тен азыр саат канча болуп калды? Толук 4-5 саат күттүк. Анда мен түз эфирди бул жерден токтотоюн. Эртең кайрадан УКМКга саат 11-ге чакырылгандыгын, 3-кө чакырылгандыгын айтты. Рахмат анда. Все, рахмат. Саламат болуңуз. Урматтуу биздин түз эфирдин көрүүчүлөрү, кайрадан эртең түз эфир аркылуу биз сиздерге Өмүрбек Бабановдун УКМКга чакырылгандыгы тууралуу маалымат беребиз. Андыктан азыркы биздин берген маалыматтарыбыз азырынча мына ушулар. Эртең кайрадан түз эфирден көрүшкөнгө чейин жакшы эс алыңыздар. Мен Жаңылай Баймуратова алып бардым, Next телеканалынын кабарчысы.